Жапаровду тоса алууда. Азыр ушул Татарстандагы оркестрдагы ушул тосуп алган жерде кыргыз жери Ырым фольклордун поштосунда аткарып жаткан чагы. Мамлекет башчысы Татарстанын Казань шаарына келечек оюндары мультиспорттук турниринин ачылышына катышат. Ага чейин союздаш өлкөнүн президенти Владимир Путин менен жолугуусу мерченделген. Лидерлердин орундуктары даярдалып, туулар түздөлүп, айтор дыккат даярдык көрүлдү. Президент Садыр Жапаров кесиптеш менен стратегиялык өнөктөштүк жана кызматташуунун бардык тармагындагы абалын талкуулашты. Быйыл күзүндө Кыргызстан Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилейт. Биздин өлкө үчүн маанилүү болгон мааракеге өлкө башчысы Владимир Путинди чакырды. Президент Садыр Жапаров менен Владимир Путин буга чейин бир нече аялчыларда жолугуп келген. Азыр болсо ушул Казань шаарындагы жумушчу сапарын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты талкуулап жатышкан чагы. Россия менен соода экономикалык кызматташтыкты арттыруу үчүн Садыр Жапаров Татарстандын башчысы Рустам Минниханов менен да жолугушуп, дипломатиянын бардык канондору боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Отдельную особую радость доставляет то, что я, как президент Кыргызской республики, впервые посещаю столицу братской республики Татарстан, Казань. Уважаемый Рустам Нургалиевич, по итогам вашего визита в Бишкек была разработана и подписана дорожная карта на 2021-2023 годы. По реализации соглашений между правительством Кыргызской республики и правительством Республики Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве от 15 декабря 2017 года. Эки республиканын лидерлери соода экономикалык, илимий-техникалык, ошондой эле маданий-гуманитардык тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө басым жасашты. Тараптар долбоорлорду натыйжалуу ишке ашырууну камсыз кылуу жана өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө түрткү берүү үчүн жол картасын жаңыртуу боюнча макулдашышты. Для меня очень стыдно, вот имея с вами такие близкие отношения, значит, мы пока не дорабатываем. Я хочу, на самом деле, изменить ситуацию, более активно быть представленной в Кыргызстане и открыть возможности для Кыргызстана, для кыргызского бизнеса, работать в Татарстане, выходить на российский рынок. Садыр Жапаров менен Рустам Минниханов Кыргызстан менен Татарстан элдеринин ортосунда маданий байланыштарды бекемдеп, спорт жана маданият тармагында тажрыйба алмашууга басым жасашты. Бул максатта 2024-25 жылдары Кыргызстанда да, Татарстанда да маданият күндөрү уюштурулат. Жолугушуунун жыйынтыгында Рустам Минниханов президент Садыр Жапаровду Кыргызстан жана Татарстандын кызматташтыгын өнүктүрүүгө, эки элдин ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүүнү чыңдоого кошкон салымы үчүн Дуслук ордени менен сыйлады. Друзья, для меня большая честь принять эту высокую награду.